Экинчи жолу кайрылууга туура келип атат. Себеп өлкөбүздүн башкы аянты болгон Ала Тоо аянтында түзүлгөн кырдаал ар бир Кыргызстандын келечеги үчүн кайдыгер эмес караган саясатчыны дагы, инсанды дагы кайдыгер койбойт. Убакыт өткөн сайын эл көбөйүп, эл агылып, топтолуп баратат. Ошондуктан мен чукул кайрылууга мажбур болуп отурам. Кантип чыгуу керек азыркы түзүлгөн кырдаалдан? Эгерде 16 саясий партия шайлоого катышкан, алардын жетекчилери тез аранын ичинде бир жерде жыйналып, кеңешме өткөрүүбүз зарыл. Экинчиси, өлкөнүн жетекчисимин деген Жээнбеков 16 партиянын жетекчисин тийиштүү мамлекеттик органдардын жетекчиликтери менен биргеликте чукул арада кабыл кылып, кырдаалды талкуулашыбыз керек. Биз өзү өтүп кетет, биз билгенибизди кылабыз, каалагандай болот деген түркөйлүктү токтотушубуз керек. Бийликке кайрылам. Эгерде кандайдыр бир иш-аракеттер болуп кеткен болсо, анда бүтүндөй жоопкерчиликти азыркы бийликте турган азаматтар алат. Элдин каалоосу менен, элдин сабырдуулугу менен ойнобоңуздар. Ушул эле учурдан башка бир кандайдыр бир күчтөр дагы өзүнүн жеке кызыкчылыктарын көздөгөн болушу мүмкүн. Мен урматтуу саясий партиянын жетекчилерине кайрылам. Тез аранын ичинде уюштуруу комитетин түзүшүбүз керек. Уюштуруу комитетине түздөн түз шайлоого катышкан партиянын жетекчилери кириши керек. Талкуулайлы. Маселени чечели. Өлкөбүз бирөө, тагдырыбыз бирөө, келечегибиз бирөө. Ушул жолдон чыгып кетүүнүн жолдорун талкуулашыбыз керек. Биз керек болсо Жээнбековду да күтпөй, ал киши чакырабы, чакырбайбы деп күтүп отурбай, өзүбүз чукул арада топтолушубуз керек. Күндөн күнгө же сааттан саатка кырдаал курчуп көзөмөлдөн чыгып кетүү коркунучу бар. Ошондуктан келиңиздер, бир жерге топтололу, жыйналалы. Кайсы жерге десеңиздер, бүтүн Кыргызстан саясий партиясы даяр. Себеп өлкөнүн келечеги ар кандай жогорку кеңештен бийик, андан кымбат. Элибиздин тынчтыгы, мамлекетибиздин бакубаттуулугу ар кандай мандаттан кымбат. Токтотушубуз керек дагы, мына ушул мыйзамсыз өткөрүлгөн шайлоого саясий жактан эле эмес, укуктук жактан баа берип, мына ушул аябай каттуу конституциялык укуктарды бузган шайлоого мүмкүн берген жетекчиликтерди аяосуз мыйзамдын чегинде жазаласа, анда Жээнбеков чыныгы эл тарабында экендигин далилдейт. Конституциянын кепили катарында өз ролун аткарат. Эгерде кайдыгер болуп, сырттан туруп, кандай чечилип кетет экен деп турса, анда мамлекеттин, элдин алдындагы туруксуздугу, чыккынчылыгы катарында бааланышы керек. Кырдаал өтө курчуп баратат. Чукул арада топтолуп жыйналышыбыз керек. Акыл калчаңыздар. Менин сунушумду четке какпайт го деген ишеним менен. Рахмат.